Бізде мейманыбыз бүгін музыкалық жаатында жаңы чыгып келе жатқан биздин шоу бизнеске жаңыдан гана аралашкан Арслан Садыбакасов бүгін бізде қонақта. Арслан, ассаламу алейкум. Қош келдиңиз. Маанайыңыз бардыгы ойдогудай. Аябай жакшы болду. Кайсы жактан келатабыз? Азыр студиядан эле келатабыз. Студиядан ыр жазып дегендей. Эми, көпчүлүк телегөрүүчүлөр сизди көрүп айтышы мүмкүн. Бул ким болду экен? Кимдин? Садыбакасов деген ат эле уккан эле бартаңыз болуш керек. Сайкал Садыбакасова. Ким болот сизге? Менин эжем болот. Гүлшайыр Садыбакасова бул мен атамдын бир тууган эжеси. Ошондуктан сиз дагы чыгармачылыкка кеттиңиз. Анан учурда кандай жыйынтыктар бар, кандай ийгиликтер менен кубантасыз? Буюрса азыр жакшы эле. 2 клип чыгардык. Эми буюрса бул жакында жаңы клип болот. Жаңы бүттү, эми клипти буюрса тартып, жакын арада көрө аласыздар. Эми азыр биздин көрүп жаткан көрөрмандар дагы жана мен дагы сизден абдан суранат элек. Жаныңызда гитара бар. Биз билгендей эле гитараны азыр Арслан колуна алганда эле сонун чыгармаларды аткарат. Бүгүн азыркы студиядан, түз эфирден кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Сөз ону атама Жыргалбек Эргешев атамдын чыгармасын аткарып берейин. Келиңиз. Мыкты. Олтурам достор, караңгы түндө мен издеп кеттим, сүйгөнүм көздө. Окула достор, ырдап берейин, мен сүйүп жүргөн бир кыз жөнүндө. Окула достор, айырдап берейин, мен сүйүп жүргөн бир кыз жөнүндө. Чындыгын айтсам, мен аны сүйгөм, жалгыз ал үчүн чок болуп күйгөм. Тагдырга болом азыр наразы, чын эле сенден ажырадымбы. Ак сүйүм мени ай неге жеткиби, армандуу сүйүм неге жаралды. Чындыгын айтсам, мен аны сүйгөм, жалгыз ал үчүн чок болуп күйгөм. Каларың мага, айт тилерим сага, бактылуу бол деп сүйгөнүм мени. Бара келди достор. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Арслан Садыбакасов мыкты чыгармасын бир гана сиздер үчүн жаңыртты. Сонун Арслан. Анан кийин бул талантыңыз өзүңүздүн эле өзүңүздө барбы же ушул Садыбакасовдордун эми канында бар болсо керек чыгармачылыкка? Албетте, ушу атамдын бүт туугандары музыка жаатындагы кишилер. Анан менин апам дагы музыкальный школаны бүтүп, анан комуздан сабак берет эле. Кыяктан. Атам болсо ушул 90-жылдары эрк тобу деп чыгышкан болчу катуу. Ретро стилинде. Азыр эми кайрадан чыгып атат, студияда эле көбүнчө. Арслан, кайсыл жерден колдонулосуң? Оштон, Оштон. Ноокаттан болобуз. Келген учурда СМС билдирүүлөрү бар, сонун ыр экен деген экен. Ушул эле биз Бек Тургановдун чыгармаларын аткарып бериңиз деп сурагандар көп экен. Балким, азыр эми телегөрүүчүлөрдүн дагы бир аз тилеген орундатып, бир чыгарма сизден сурансак. Ушуна бир шаңдуу, кечкиге байланыштуу, элдердин жүзүнө бир жылмаюу тартылган чыгарма болсо. Кайсы чыгарманы азыр аткарабыз? Бекборбиев агабыздын Чабалекей деген чыгармасы бар. Келиңиз, сонун. Бул чыгарманы мен ойымча азыр баардык укса телегөрүүчүлөр да ырдайт болуш керек. Албетте. Келиңиздер. Жазай жамгыр басылбай, жаралуу жүрөк жазылбай, Аскадай булут баскан көңүлүм менин ачылбай. Жалганчы жаздын демиби
азгырып сени кеттиби. Жамгырга мени таштап, жалоруп карап койбой, жаз гүлүм жалгыз кеттиңби? Эх жаным кичинекей, кайдасың бай чечекей? Ами чабалекей, учамын сени издей. Көргөнгө сени көзүм зар, айтайын деген сөзүм бар. Сактаган жүрөгүмдү арнаган сага сүйүм бар. Кантемин сенсиз өмүрдү, жамгырлуу муздак көңүлдө. Күнөөлөйм ушул жаздай, бир көрүп сүйүп калган сен деген жаш жүрөгүмдү. Эх жаным кичинекей, кайдасың бай чечекей? Ами чабалекей, учамын сени издей. Эх жаным кичинекей, кайдасың бай чечекей? Ами чабалекей, учамын сени издей. Ами чабалекей, учамын сени издей. Сонун. Арслан, мыкты. Эми азыр сизди көрүп жаткан көрөрмандарыңыз болсо, балким жаңыдан сизди таанып баштаган көрөрмандарыңыз эле болсо, өзүңүз боюнча көп сурашат болуш керек, кайсыл жакта окуйсуз, билимиңиз? Азыр BBC Arabic налево искусство университетинде режиссер бөлүмүндө биринчи курста окутам. Ал жакта буюрса бүтүп телевидение жаатына дагы басым кылсакпы деген ой. Ырчылык менен алектенген ой жокпу? Жок, ырчылык эми албетте ал болот. Ырчылыкты да алып кетебиз, телевидениеде дагы буюрса иштеп калабыз. Өзүңүздүн канча чыгармаңыз бар? Сиз жараткан, эл билген клиптерден балким? Өзүм чыгарган ырлар көп, бирок эл менен авторский ырымдан бир эле ырымды билишет. Анан кийин уже эски чыгармаларды ырдадым да. Азыр эми буюрса кийинки чыгармам ошо өзүмдүн обонум. Жакында чыгат дейбиз. 2018-де сизден кандай ырларды, кандай чыгармаларды күтсөк болот? Эмнелер менен кубантабыз? Буюрса 2018-жылды аябай көп эмгектенип, көп ырларды, көп клиптерди жаратканга аракет кылабыз. Буюрса өзүңүз бирок кайсы стилге көбүрөөк басым жасайсыз? Балким мындай бир шаңдуурларгабы, же мындай жай ыргакта, сүйүү жөндөй ырларгабы? Мен бүт эле стилге басым кылам. Бүт стилдерге аракет кылып ошолорду аткарганга. Келген учурда СМС билдирүү бар экен, ийгилик, аябай жакшы экен деген экен. Арслан, канчанчы жылкы болосуң, канча бир туугансың экен? Мен 2 бир тууганмын, улуу байкем бар. Мен 99-жылкы. Мына, караңыздарчы, жаш болсо да бирок эмтен ушул шоу бизнеске аралашып, өзүнүн чыгармаларын тартып жаткан кезде. Анда эмесе, Арслан, азыр биз бир музыкалык чыгармага өтөлү клипке. Андан кийин улантабыз, буюрса силер үчүн ушул Арслан дагы сонун чыгарманы арнамакчы, барыңыздар, жазыңыздар. Кайсыл чыгарманы сиз окуңуздар келет? А биз азыр бир музыкалык чыгарма, андан кийин улантабыз программабызды. Açılasın gülдөй, азу болуп ага, асманыңда күндөй, күлүп турсаң сага. Байкабайсың жаным, жүрөсүң го билбей, жанымда жүрсүң да, көзүрүңгө илбей. Kıyıp dursam öçböy,
жарығыңда жоқсың, жақын барсам көрбөй, жалындаған отсың. Байқамайсың жаным, жүресің ғой билбей, жанымда жүрсің да көздеріңе үйбей. Қарындашым мен қанкенде білесің, жүрегімді сезсең, жаныма келесің. Байқамайсың жаным, жүресің ғой билбей, жаныңда жүрсің да көздеріңе үйбей. Байқамайсың жаным, жүресің ғой билбей, жаныңда жүрсің да көздеріңе үйбей. Байқамайсың жаным, жүресің ғой билбей, жаныңда жүрсің